Ысык көлдөгү асман шарынын курулушунун капсуласын президент Садыр Жапаров бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, инвесторлор жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда салды. Иш-чарада AXX Investment Group компаниясынын башкы директору Баркат Али Асман Эко Smart City шаардык долбоорун сунуштап, келечек шаарынын видеосун көрсөткөн. Бет ачардан кийин Эрнис Жентаев баш болгон айрым колдонуучулар видео тасмада көрсөтүлгөн имараттардын айрымдары интернеттен алынган жана башка өлкөлөргө таандык экенин айтышты. Бул маалыматты Политклиника медиасы текшерип, Асман Эко Ситиде курула турган имараттарды талдоого алды. Асман шаарынын видео презентациясы Алатоо 24 телеканалынын YouTube каналында жарыяланган. 9 мүнөткө созулган видеодо жаңы курулуп баштаган асман шаары тууралуу маалымат берилип, анда салына турган имараттар тууралуу сөз болот. Бирок видеонун башталышында эле башка өлкөлөрдүн белгилүү имараттарынын сүрөттөрү жана видеолору колдонулганын көрүүгө болот. Мисалы, видеонун 47-секундасында асман шаарынын акылдуу шар бөлүгү көрсөтүлгөндөн кийин дароо жакындатылып алынган арканын видеосу колдонулган. Чынында бул арка Индия дарбазасы деген ат менен белгилүү болгон Нью-Дели шаарындагы белгилүү архитектуралык курулуш. Видеонун 1 мүнөт 21 секундасында тоолок формадагы имаратты көрүүгө болот. Коштолгон титрларда болсо асман шаарында мектеп, колледждер болот деп жазылат. А чынында бул имарат Overstock.com сайтында көрсөтүлгөндөй EDA Architects тарабынан иштелип чыккан Peace Coliseum, Тынчтык Колизей аталышындагы имарат. Аталган курулуш Рим шаарындагы Колизейдин стилинде жасалгандыктан ушундай ат берилгени жана 2016-жылы бүтүрүлгөнү да белгиленген. Видеону андан ары улантсак, баарыбызга белгилүү болгон дүйнөдөгү 7 кереметтин бири Тадж Махалды көрүүгө болот. Ал мавзолей мечит Индиянын Агра шаарында Джумна дарыясынын жээгинде жайгашкан. Видеодо үстү жашыл болгон имарат көрсөтүлгөн. Чынында бул имарат Индонезиянын Перу шаарында курулушу керек болуп, бирок жер маселелеринен улам курулушу токтоп калган Нурул Ясин мечитинин видеосу. Индонезиялык Mitra-Today.com сайтынын маалыматына ылайык, Индонезиянын бийлиги аталган мечитти деңизде калкып туруучу мечит болот деп үмүт кылышкан. Асман шаарынын презентациясынын түшүндүрмөсүндө дагы дүйнөдөгү эң чоң жарымы сууда, жарымы кургакта боло турган деп гана токтолуп, эмне имарат боло турганы жазылган эмес. 3D видео презентациянын 2 мүнөт 43 секундасынан баштап 3 минутасына чейин өзгөчө архитектуралык имаратты көрө алабыз. Бирок бул имарат Кытайдын коммерциялык жана ишкердик борбору деп эсептелген Шэньчжэнь шаарынын Футянь районунда дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы сахналык искусство борборунун долбоору. Аталган долбоорду белгилүү европалык Zoboki Design and Architecture архитектуралык компаниясы иштеп чыккан. Видеодогу жүк ташуучу комплекси бар логистикалык парк дагы Англиядагы Reading эл аралык логистикалык паркы болуп чыкты. Видеодогу кабаттуу имарат Түштүк Кореянын Сокчо шаарында жайгашкан Кассия аттуу мейманкана. Заманбап вилла чагылдырылган видеонун түп нускасы Art a Vision YouTube каналындагы анимациялык видео болуп чыкты. Видеонун 5 мүнөтүнөн баштап асман шаарында чоң соода түйүндөрү курулат деп айтылат. Ошондой эле видеонун 5 мүнөт 8 секундасында Taj Mall деген соода түйүндүн видеосун да көрүүгө болот. Бул имараттын анимациясы 2020-жылы интернетте пайда болгон. Видеонун 5 мүнөт 51 секундасында Warehouse аттуу казинодагы көрсөтүлгөн. Буга чейин Кыргызстанда казинолордун ишине уруксат берилген. Асман шаарынын көңүл ачуу аймагында жайгаштырылуусу керек болгон казинонун видеосу да интернеттен алынган. Видеодо асман шаарынын спорт бөлүгүндө курула турган имарат көрсөтүлгөн, бирок бул имараттын видеосу да интернеттен көчүрүлүп алынган. Аталган видео Angelina Amusement and Development Park аталышындагы парктын анимациялык видеосу. Интернетте 2019-жылы пайда болгон. Презентацияда асман шаарында курула турган спорттук комплекс болору айтылган. Видеону текшерип көргөнүбүздө YouTube'га 2013-жылы жарыялаган видеонун бир бөлүгү экени аныкталды. Видеонун баш сөзүндө Катардагы Аль-Тумама спорттук машыгуу комплекси деп көрсөтүлгөн. Видеодо асман шаарындагы балдар үчүн курула турган парктардын жана оюн аянтчаларынын анимациялары көрсөтүлгөн. Бул видеодо көрсөтүлгөн балдар аянтчасы да интернеттен көчүрүлгөн. Аталган балдар аянтчасы Австриянын Подерсдорф шаарында орун алган. Презентацияда кызматкерлер жана коноктор үчүн турак жай мунаралары жана мейманканалар болот деген титрдин коштоосунда имараттын видеосу көрсөтүлөт. Бул дагы көчүрүлгөн болуп чыкты. Түп нускасы Бангалордогу турак жай имаратынын долбоору.
Ысык көлдө асман шарын куруу идеясы 2021 жылдан тартып айтыла башталган эле. Ысык көлдө асман шарын куруу идеясы 2021 жылдан тартып айтыла баштаган эле. Ошол эле жылы 8 октябрда министрлер кабинети асман экологиялык таза шарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобо кабыл алган. Долбоордун жалпы баасы $20 миллиард болору айтылууда. Жыйынтык 2023 жылдын 30 июнунда асман шарынын курулушун баштоо аземинде долбоор менен таныштыруучу презентациянын жарымынан көбү көчүрүлүп алынган.